Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралда Москва убактысы боюнча саат 5:30 элге чукул кайрылуу жасады. Кайрылууну Россия 24 телеканалы көрсөттү. Анда Путин Донбасс аймагына учурдагы ДРГ жана ЛРГ атайын аскердик операция жүргүзүү чечимин кабыл алганын айтты. Путин Украинанын куралдуу күчтөрүнө кайрылып, куралын тапшырып, үйлөрүнө кайтууга чакырды. Бул талапты аткарган Украина армиясынын бардык аскер кызматчылары согуштук аймактан эркин чыгып, үй бүлөсүнө кайтып келе алышат, деди Путин. Украинанын президенти Владимир Зеленский 23 февралдын кечинде Орусиянын жарандарына орус тилинде кайрылды. Ал Украина эли жана бийлиги тынчтыкты каалай турганын, эгер согуш болуп кете турган болсо Украина эли өзүн коргой турганын эскертти. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин жыйынын өткөрдү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазганы боюнча Украинада аскердик абал киргизилди. РИА Новости маалымат агенттиги маалымдагандай, Украина жарандык учактар үчүн аба мейкиндигин жапты. Украинанын Краматорск, Харьков, Донецк, Одесса, Мариуполь, Белгород жана башка айбактарында жардыруулар болуп жатканы айтылууда. Черга на заправную станцию. А це інша заправка. По іншу сторону дороги. Така ж сама черга. Розтяглася по всьому мосту. Звідки вони буяються? Звідки? Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Регламентке ылайык фракциянын чечими менен мен өзүмдүн кыска ой пикирим менен бөлүшүп коюнда туура көрдүм. Азыркы дүйнөлүк геосаясий абал тууралуу, ошол эле учурда парламенттин өзүнүн тарыхый миссиясы, функциясы, саясий системада өзүнүн орду тууралуу. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө түшүнгөн адамга, кызыктар болгон адамга дүйнө оор акыбалда турат. 3-чү дүйнөлүк согушу чыгып кетүү коркунучу болуп көрбөгөндөй күчтүү болуп турат. Мындан 50-60 жыл мурун так Карибский кризис Кубада. Ошол убакта СССР менен Американын кармашы болгон. Азыркы учурда да ошондой жагдай кайталанып аткандай. Ушундай учурда мен ойлоп турам, аталган геосаясий кризис сөзсүз түрдө дүйнөдө канча мамлекет болсо, ошонун бардыгына түз же кыйыр түрдө таасирин тийгизет. Экономикалык жагдай болобу, же укуктукпу, же социалдыкпы. Андыктан мен ойлойт элем, мындай жагдайда биздин мамлекет эң биринчи иретте өзүнүн улуттук кызыкчылыгын эске алуу менен дүйнөлүк укуктук ченемдик актылар, дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылган принциптерди эске алуу менен кадимкидей өзүнүн күнүмдүк жай баракат турмушун уланта бериши керек. Ушундай жагдайларда Англиянын белгилүү премьер-министри, дүйнөлүк масштабта эң авторитеттүү мамлекеттик кишмерлердин бири Уинстон Черчиллдин айтканы бар. Тышкы саясатта Англиянын түбөлүктүү достору жок. Тышкы саясатта Англиянын түбөлүктүү кызыкчылыктары болот деп. Мен ойлойт элем, биз сөзсүз түрдө
Ушундай жагдайда, мындан кийинки окшош башка жагдайларда эң биринчи иретте Кыргызстандын 6 миллион калкынын кызыкчылыгын эске алуу менен өзүбүздүн ишибизди улантып беришибиз керек. Экинчи маселени айтып кетким келет, урматтуу агайын туугандар. Бул ачуу чындык. Мүмкүн кээ бирлерибизге жакпайттыр. Бирок коомчулук карап жүрөбүз бардыгыбыз. Социалдык түйүндөрдөн маалыматтарды алабыз. Бүгүнкү күндө биздин парламенттин кадыр баркы төмөн болуп түшүп кетти. Буга объективдүү, субъективдүү себептер бар. Буну бардыгыбыз билебиз. Андыктан мен ойлойт элем, акыркы 30 жыл аралыкта биздин Кыргызстандын саясаты жалаң чукулашмай, ушак таратмай, бирин-бири жамандамайга өтүп кетти. Келгиле жаңы саясий принципте негизделген жаңы саясий кадамдарды баштайлы. Ынтымакка келейли. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч тарыхы романында, көбүңүздөр окусаңыздар керек, айтып кеткен. Бузулар үйдөн эң биринчи ырк кетет, ынтымак кетет. Атасынан намыс кетет, баласы ууру болот, келини ушакчы болот. Ошентип бардыгы биригип бир түтүн булатуу милдетинен качып калышат. Ошондо үй бүлө бузулат. Мен ойлоп турам, урматтуу агайын туугандар. Мамлекет деле кайсы бир деңгээлде кичинекей үй бүлөдөй ынтымакка келе турган учур келди. Бири-бирибизди жамандабай, ушак таратпай, жаштардын бут тоспой, тескерисинче кадрларды өстүрүп, жаркын келечекти кура турган, биринчи кадамдарды тыштай турган учурлар келди болуш керек. Кайсы бир саясий серепчилер, илимий институттар, аналитикалык ой жүгүрткөн инсандар публикалык форматта мүмкүн айтаттыр. Кыргызстандын келечеги бүдөмүк. Барар жери, токтор жери белгисиз. Себеби 30 жыл аралыкта бардыгыбыз билебиз. 6 миллион калктын 2 миллиону боздоп Россия Федерация менен Казакстандын кең талаларында жүрөт. 6 миллион калкка 5 миллиард доллар тышкы карыз. Геополитикалык акыбалыбыз оор. Экономикалык жагдай бардыгыбыз билебиз. Бирок ошентсе дагы мен ишенгим келип турат. Кыргызстандын келечеги сөзсүз түрдө болот. Бул талашсыз. Кыргызстан өзүнүн татыктуу, кадырлуу, барктуу ордун дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк саясий картада сөзсүз табат. Ошончу, урматтуу агайын туугандар, мен сиздерди бардыгыңыздарды чакырып кетем. Эзелтен бери адам баласы пайда болгон жерде парламенттин ролу мамлекеттин алдыга же артка, оң же терс кетүү жолуна эбегейсиз салымы чоң болгон. Парламентте ушул трибунада ушактар эмес, коммерциялык жолдор менен чечимдер эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын эске ала турган улуу сөздөр айтылса деген тилегимди, ниетимди сиздерге айткым келип турат. Мүмкүн жаман көрөсүздөр, жаш бала келип алып бизге эмне акыл үйрөтүп атат деп. Бирок мен айтып коюшка милдеттүүмүн деп ойлойм. Рахмат, урматтуу агайын туугандар. Рахмат, Медер Куанычевич.